Парламентке аттанган айрым саясатчыларды Ички иштер министрлиги суракка чакырып баштады. Бул жолу 11 августта ИИМ саясат талдоочу Айданбек Акматовду Фейсбукка жарыялаган олигархча 3 баштуу ажыдар деген пост үчүн суракка чакырган. Акматов баракчасына 2010-2015 жылдары олигархтар партия түзүп, мамлекеттик саясат каралашып, өлкөнүн ресурстарын талап тоноого активдүү киришкенин, учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бай манаптарды колдонуп парламент түптөп жатканын, мурдагы ажоо Алмазбек Атамбаев да ушундай кылганын жазган. Мен 25 жылдан бери журналисттик өзүмдүн кесиптик тажрыйбамда ушундай Кыргызстандагыдай терс, азыркыдай болуп жаткан терс көрүнүштөргө өзүмдүн пикиримди, журналисттик ой жүгүртүүмдү жазып келгенмин, жазып жатам, жана дагы жаза берем. Булардын максаты коркутуу болсо, ал тилеги, ою ишке ашпайт. Мен конституция берген укук бар бизге. Мына ошонун негизинде биз өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди билдире беребиз. Акматов ИИМге суракка чакырылышын саясий көз караш менен байланыштырып, бийликке сын айткан адамдарды коркутуу жолу менен ооздуктоо болуп жатканын, бирок жогору жак бул ыкмасы менен көздөгөн максатына жете албаарын белгилейт. Булар өздөрүн ушунчалык бир түшүнбөйм мен, ой жүгүртүүсү ушунчалык чектелүүбү, ой жүгүртүү жагынан булар ошондой майып болуп калганбы, билбейм. Ошондуктан булардын мындай чектөөлөрү, коркутуулары бизди токтото албайт. Биз өзүбүздүн оюбузду айта беребиз. Сөзсүз түрдө булардын ушул мамлекеттик органдарды пайдаланып жатышы ошол менин саясий ишмердүүлүктөрүмө дагы байланыштуу. Ички иштер министрлигинин басма сөз борбору Айданбек Акматов суракка чакырылганын ырастап, саясат талдоочунун Фейсбуктагы посту үчүн соттук лингвистикалык экспертиза дайындалганын билдирди. Маалыматтык сайттардын бирине Жаран Айданбек Акмат уулунун билдирүүсү чыгып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 313-беренесинин 1-бөлүгүнүн көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Аталган факты боюнча соттук лингвистикалык экспертизалар дайындалды. Ал эми 2020-жылдын 11 августунда Ички иштер министрлигинен суракка чакырылды. Кыргызстанда кийинки жылдары жарандар интернетке жазган билдирүүлөрү үчүн күч түзүмдөрүнө суракка чакырылган окуялар көбөйүп барат. Буга чейинки шайлоодо Уйгут иштери коомдук 1-каналда гана чыкса, азыр интернет ресурсу колдонулат. Мындан улам ИИМ УКМК социалдык тармактагы саясатчы, активист, блогерлердин интернетке бийликти сындап жазган пост үчүн суракка чакырып, кечирим суратуу жолу менен көзөмөлгө алуу аракетин көрүп келет. Ал эми медиа серепчи Айбек Турдалиев күч түзүмдөрүнүн бул аракетин демократиядагы адамдын эркиндигин чектеп, шайлоо алдындагы коркутуу катары сыпаттайт. Улуттук коопсуздук кызматынын соңку аракети коомдогу протесттик ойду курчутуп, жыйынтыгы терс жагынан чыгып, элдин толкундоосуна алып келиши толук мүмкүн дейт. Акыркы мына Азаттыктын журналистинин жазган материалы боюнча дагы суракка чакырып, баягы үстүнөн баягы тергөө амалдарын жүргүзүп, балким кылмыш ишин деле козгоп коюшу мүмкүн. Биз Кыргызстандагы ар бир шайлоонун алдындагы бул практиканы көрүп жүрөбүз. Анткени эркин медианы, сөз эркиндигин чектөө бул болуп келе жатат, тилекке каршы. Бул аябай терс көрүнүш. Сөз эркиндиги бул конституцияда да көрсөтүлгөн жана эң негизги демократиянын белгиси да бул сөз эркиндиги. Адам эркин оюн айтып, адам ой жүгүртүүгө, өзүнүн оюн айтууга жана сөз эркиндигине укуктуу. Мына ошол укуктардын ажыратуунун бул бирден бир себеби өлкөдө диктаторлук режимдин орноп келатканын белгилери. Кыргызстан сөз эркиндиги бар демократиялуу өлкө болгондуктан бийликтин жарандарга болгон кысымы элди көчөгө чыгарууга түрткү болорун кошумчалады. Мезгилдин агымы менен дүйнө интернет түйүнүн эркин колдонуп баштагандыктан Кыргызстанда алардын катарына өтүш керек. Мындай пикирди журналист Канышай Мамыркулова билдирди. Ал бийлик өкүлдөрү Фейсбукка жазган пикири үчүн жарандарды кечирим суратканы акылга сыйбаарын айтат. Эгерде укуктук жагынан алсак, алгач маалымат чыккан юридикалык тарап жоопкерчилик алынып, андан соң кызматкердин пикири талдоого алынат. Мисалы Фейсбукка токтолсок, ИИМ алгач анын негиздөөчүсү Марк Цукербергди суракка алыш керек дейт. Фейсбукка чыгып атса, Фейсбуктун ээси ким? Биздин улуттук коопсуздук кызматы менен Ички иштер министрлиги Цукербергди таап келиш керек. Андан сураш керек, ай сен эмне бул
өзүң жакшысың го, биздин кыргыздарды да ээн эркин Facebook'ка сүйлөгөнгө шарт түзүп атасың деп ошону такаласын. Болбосо жанагы талаштык бир күн ыйлап бир күн соронгон аял сыяктуулар Цукербергдин Facebook'у жок болсо кирбейт эле да, туурабы? Бирдемени кичине логикалык жактан ойлонуп жасаш керек да. Анан эми шайлоонун астындагы жөнбү мындай нерсени кысым катары кылып, анан кайра кечирим суратып, анан улуттук коопсуздук кызматы ошонун аркасынан түшөп зарылбы? Кимге зарыл? Мен ушуну түшүнбөйм да. Мен өзүм тууралуу айтсам, кандайдыр бир суроо пайда болсо, мен барып бербейм эч жагыңарга, кечирип гана койгула. Себеби мыйзам бузбаганымды жакшы билем. Аны жакшы билбегендей мен силерге эмнеге барам? Жогоруда мен айтып өткөндөй, анда социалдык тармактын ээлерин барып такалап келгиле. Биздин кыргыздар кетмей чапсын, картошка сугарсын, буудай арпа айдасын. Көчө Сооронбай Шарипович буудай сапырып атпады беле? Ошондой болуп айдашсын. Биздин кыргыздар тынч отурсун, интернетин токтот деш керек андачы. Андыктан укуктук тармак мыйзамдын негизинде гана иш алып барыш керек. Белгилей кетсек, буга чейин Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова өлкөдөгү сөз эркиндигине байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго ачык кайрылуу жарыялаган. Кайрылууда интернеттеги бийликти сындаган билдирүүлөрү үчүн жарандар суракка чакырылып жатканын, өз пикирин айткандардын камалышын кескин сындап, бийлик өкүлдөрүн реалдуу чындыкты көрүүгө чакырган. Тынч жыйындар, ар кандай сындардын баары эле мамлекет кылмыш катары баалап жаткандай элес калтырууда. Мындан улам сөз эркиндиги биздин коомдун эң маанилүү жетишкендиктеринин бири экенин эскертким келет. Бирок бийлик эркиндикти сүйгөн кыргыз элинин рухуна жана демократиялык принциптерге сыйбаган жолдо туруп жатат. Катаал чаралар саясаты биздин коомго ылайыксыз. Бийлик мындай ашкере катаал жана мыйзамга каршы аракеттеринен тескери натыйжа алып калышы мүмкүн. Бийликтин мындай алаңгазар кадамдары тескерисинче жарандардын биригүүсүн шарттайт. Эске салсак, буга чейин Facebook'тагы Меместан деген баракчанын администратору Арген Бактыбек уулу аялы менен милицияга сурак берсе, ага чейин бишкектик стендап комик Назгүл Айылчынова УКМКга күбө катары сурак берип, андан соң Facebook'тагы бир нече билдирүүлөрүн өчүргөн. Ал телефондогу дубликат тиркемеси менен президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн пайдаланып жасаган видеосун интернетке бөлүшкөн. Мындан сырткары экс-элчи Кылычбек Султанов Facebook'ка жазган пост үчүн УКМКга чакырылып, ал сын айткандарды суракка чакыруу бийликтин буйругу катары баалаган. Ал эми айрым серепчилер парламенттик шайлоонун алдында күч органдарынын бул аракети мындан да чыңалаарын белгилешүүдө. Акылай Маратова, Тилеке Шонкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.